Түп районунун борборунда 275 орунга ылайыкталган бала бакча салынууда. Калкынын саны көп болгондуктан бакчага болгон муктаждык бар. Коңшу айылдардан да жеткинчектер келет. Буга жергиликтүүлөр кубанып турушат. Түп айылына негизи садик керек. Себеби түп айылдын жашоочуларынын саны көп. Ошондуктан башталгыч даярдоо класстарыбыз да бар, бирок баары бир даярдоо класска чейин бала деген негизи бала бакчага барыш керек. Кийин салынып атканга биз сүйүнүп жатабыз. Буюрса жаңы салынып аткан садикке баардыгыбыз неберелерибизди, балдарыбызды алып барабыз. Бизде көптөгөн дагы айылдарда муктаждык бар. Анткени ушул чоң айылды түп айылын эле алсак, бүгүнкү күндө түп айылында жеткинчек жана бакыт бала бакчасы ушул күнгө чейин өз ишин алып барып келатат. Буга чейин өткөнкү долбоордун негизинде жеткинчек бала бакчасына кошумча 4 курпа ачтык. Ал эми акимдин райондук фондунан бакыт бала бакчасына кошумча 1 курпа ачтык. Ошону менен дагы муктаждык бизде очередте турган 200 канча бала очередте турат. Имарат 2 кабаттан 11 тайпага ылайыкталып, бардык тиешелүү шарттары менен болот. Куруу долбооруна ылайык сентябрь айында пайдаланылууга берилет. Учурда 15 жумушчу иштеп жатат. Сметалык баасы 209 миллион 365 миң сом. Акча каражаты республиканын бюджетинен каралган. Бүгүнкү күндө курулуш иштерин биз былтыр май айында баштаганбыз. Анан толук кандуу 1-сентябрга чейин бүтүрөлү деген тилегибиз бар. Ошого жетишели деп. Бүгүнкү күндө азыр иштеп аткан 15 курулуш иштеп атат. Чатырын жаап атабыз. Акча каражаты толук кандуу бөлүп атат. Материалдардын баары бар. Кыш келип жаз кеткенден кийин уже отделкасы, ички жасалган жумуштар бүтүрөт. Былтыр райондо 3 жаңы бала бакча ачылган. Азыр 35 айылдын 14-үндө гана мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Район боюнча кезекте 564 бала турат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.